ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Karmatırı aytdı da, bol canlık ettirdi. Anam apasıga bildirtpey bererde yok kızın arada. Sargaya başladı, uca jigar ketip kalgan eкен. Siz kандай ойлойсуз ушул жаш баланын каза болуп калышына өзүңүздү күнөөлүүмүн деп ойлойсузбу? Неге ондай кыласыздар? Сиздер биринчи анализ албайсыздар, УЗИ-пузиге түшүрбөйсүздар, билбесеңиздер консулиум кылыш керек. Булар бири-бири менен сүйлөшүп турганан, эмнеге кирип тура бергиле, силер деп киргизип да, эмнеге барып, наракка барып, нары бери басып жүрө берди бул. Саламатсыздарбы урматтуу Адыл Акжол уулу YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз Араван районуна караштуу Атчы деген айылдабыз. Бул жерде бир үй бүлөнүн 7 жаштагы кызы каза болуп калыптыр. Анын ата-энесинин жакындарынын айтымында аны ушул Араван аймактык ооруканасына алып барышкан, бирок ага аппендицит экенин билишпей, отравление болуп калган, ууланып калган деп капельница сая берген. Аны качан гана облустук ооруканага алып барышканда анын ошол аппендицит болуп калганына 4 күн болгонун билишкен жана кыз 7 жаштагы кыз ошол жерде каза болуп калган. Азыр биз үйгө кирип баратабыз. Ошол кыздын ата-энесинен жалпы жагдайды тактап беребиз. Экинчи күндү скорый помощька чалганбыз. Биринчи жолдошум чалган, анан кийин мен чалдым. 5 мүнөт өтпөй чалдым, жолдошум биринчи чалган. Суу менен арчыгыла деп скорый келбей койгон. Суу менен арчыганда дагы температура түшкөн эмес. Анан мен чалдым. Биз жана чалганбыз, температурасы түшпөй атат десем, влажный салфетка менен арчыгыла. Сүттүңүз. Анан детский парацетамол берсеңиз, дагы бирөөнү берип койсоңуз болду, ошол менен түшөт. Келбей коюшту. Ошентип. Анан эртеси күнү таң аттырдык, эртеси күнү эртемен вторник алып бардым. Семейный врачыбызга. Тахтына деген врачка алып барсам, эмне болуп атат дедилер, ушинтип кусуп атат, ичи ооруп атат деп. Десем, ичини эзип көрдү дагы, эже мыналарды алып чыгсаңыз, мен сайт коем деди, капница, укол сайты, капница алдык. Капница алгандан кийин апа ичим оорубай калды деди, көрсө ал успокаивающий бирнемкелерди кошуп койгон окшойт. Бир болсо келди эле уктап калды. Уктады, эртеси күнү ооруса, өзүңөрдүн врачыңардан немеден, фабыңардан алып аласыңар деген. Фаптан анан баламды жөнөтүп, кайра капница алдырып, анан келип алды. Жан башына да уйку алганбыз. Ошентип анан ай тарапка болуп калат, келбей кое берсе же, биз иштебейбиз, дем алабыз деген тахмин. Ошентип анан болбой, эртеси күнү обедте болбой, апа мен ичим катуу ооруп атат дегенден ОМПга алып барсак, инфекционныйга жаткырды. Ал дагы текшербөй эмне болуп атат деп эле капница жазды. Капница алып барып бердим. Алар сайышты, баары калган жок да, 5-сайын ооруй берди. Анан кечээ хирург чакырдык, саат 5-терде. Хирург чакыргыла деген. Хирург чакырсак, хирург келип, алар да билбеди. Түнкү саат 10-11де анан рентгенди чакырды. Частный УЗИге түшүрдүк. Анан УЗИнин кагазы чыккандан кийин ошол жерди текшерип көрүп эле. Бизде
не жок, наркоз жок деп Ошко баргыла деп жөнөтөт. Ушул жерде эле карап койсо болмок да. Биринчи немеге алып барганда, паникага алып барганда УЗИ дебейби, же анализ дебейби. Чырактай болгон кызыман айрылып отурам экен мен. Чырактай кызым бар эле менин. Ошого эртерээк алып келсеңер өзүңүз сактап коет элек деп айтты. Кызыңыз канча жашта эле эжанан кантип башталды ооруп? Дароо эле алып бардыңыздарбы эмеге, Араванга? 4 күн жүрдүк. Ооба, сыра ичим ооруп атат апа дегенде эле алып барган мен. Эртеси күнү эртемен. Обедте апа ичим ооруп атат деди. Кеч кирди. Анан эртеси эртең менен алып бардым. Анализ деп 9 болуп калды, эже анализден кеч калдыңыз деп. Билип билбей эле оозу менен ар ким диагноз коюп эле отура беришет экен бул жерде. Эми ана семейный врачка апарса, семейный врач болсо, ал жерде деле баланы бир хотя бы мына жерине бир кан алып бир немесин анализин алып текшерип койсо болот эле го. Эч кандай текшербей эле сразу эле ошол жерден капенсаны жазып туруп берип койгон. Бизде де наркоз жок. Ол балам не болуп ооруп аткан менен чатагы жок, ол кандай семейный врач ол. Канча баланын өмүрүн не кылып коет, кесип коет. Врачтар не деп атышты? Жакшы болуп кетет, жакшы болуп кетет эле деп. Жүргөнүмү көрүштү. Бирөө бир көңүл бурган жок. Жакшы болуп калат дейт, скорыйга чаксаң арак сөп дейт. Дагы бир чаксаң суудан сөп дейт. Облустук ооруканага алып бардыңар Ошко? Түнү 1:30 алып кеттик да. Уларды көз жетпей калды, биз өтө элбеден. Наркозубуз жок. Ошко айдагыла деди. Ошко барганда Ошко рахмат. Кармап туруп эле айтты да. Бол жаңып кеттирди. Анан апасына билдиртпей, гарантия жок кызыңарга деди. Апасына билдиртпедим мен. Мен кечини билдим да. Где-то 1-2 сааттан кийин 2 саат. жан өзү да. 3 күн болуптур жаңып кеткенине. Жигарга чейин уруп келиптир, ичиге чирип, жигарга уруп коюптур деген. Ичиге болсо эртең элек жигарга өтүп кеттир деген. Акыры жигарын кысып койду да. Өзүмүн колума кысты жигарын. Өзүмүн колума бөлтөк-бөлтөк кылып кысып койду. Не дешти врачтар өздөрү күнөөсүн биз ушундай чын эле ушундай болуп калды дешти. Адашты деп атат. Эди ол адашма бир жолу болуптур. Кийинки адашпаш керек да. Бизге чейин канча Адамдын өмүрү олорго оюнчук бекен, адашып не кылып өтүп кое бергидей. Ондой сабатсыз, билимсиз немелердин кереги жок ол жерде. Кереги бар. Медиктердин кереги жок. Канча баланын өмүрүн кыят. Ийилип койгон кандай билбейт аны. Ийилип койгон бечараны оборбол осунколго уруп, ийнелерди сайып, ата ичим деп эле. Вай ичим дейт бечара кызым. 5 мүнөт сайын ушинтип бороп аткан Биринчи отравление ого берди. Одан кийин отравление чыкпай калып, ашказандан да болуп калды. Ошо бир кайер экенин билбейт экен алар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр Аравандагы ошол ат аталып өткөн үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна келдик. Бул жакта азыр жетекчиси жок экен. Жетекчисинин орун басары менен жооп бере берем дейт. Бул жака кыздын ата-энеси келген. Келүүлөр биз сиздерге ооз-экиде диагноз коюп кое бересиздер, ооз менен эле. Ар бир диагноздун немелери болот да, критерийлери болот да. Анын ошого карап коюлат баардыгы. Эми баланы көтөрүп келди го, температура менен көтөрүп келди. Туурабы? Айтып атат, кусуп атат деп. Кечиресиз, сиз ушунда аз да башка дарыгердин орун басары болуп ушунда? Ооба, амбулатордук часть боюнча директордун орун басары. Аты жөнүңүз? Мамут Майсал. Ошол окуя боюнча деги эле силер кандай ойдо болдуңар? Мындай моралдык жоопкерчилик сезип атасыңарбы? Обязательно. Ар бир учур бизде обязательно талкууланат. Эксперттер бар бул боюнча изилденет. Талкуулангандан кийин сөз түрдө разбор болот. Эгер бизде болсо сөз түрдө наказание алат. Ким болбосун алчы. Кимде күнөө болсо. Эксперттер бар, алар көрүп чыгат, изилдеп чыгат. Эгер бизде медиктерде күнөө болсо обязательно наказание алат. Ар бир учур сөз түрдө талкууланат. Сиздер кандай ойлоп атасыздар азыр күнөө кимде, кандай чечим болду, кандай чара көрдүңүздөр? Ал медсестра беле? Медсестра. Ал азыр каякта өзү? Семейный врачы. Врачыбыз семейный врач. Мамажан Атакмина, ал декретке чыгып кетти азыр. Кош бойлуу болгонго байланыштуу. Ал мага боюнча 60 күнү келген, 11-лерде келген экен.
11'lerde келipсиздер. Biz 11'lerde gelген жокпуз. Biz 9'da gelgeniz. 9'da gelsek, mına жерде 10га чейин алат болчу. Болуптур, bizde анализ жабылып калды деп УЗИге салбайбы? Мен ичи бура ооруп атат деп келдим. Балам кусуп атат. Түнү менен ыйлап чыктым, көтөрүп алып келген атасы. Башка убакта айтат, эмне жакшыраак карабай, мен же отпускага чыгып кеттим, чыгам деп эле ушундай кой. Мен азыр чырактай баламан айрылып атырам мен азыр. Чырактай. 4'te bolsa деле биз УЗИ кылсак болот. УЗИ ошол түндө биз түндө УЗИ кылдырдык го, түнү 12'de УЗИ кылдырдык. Жоқ, Байсал, сен шақырып отырсың ба тахминаны? Ona çağırın. Шақыр. Келсін şu yerге. Siz birinci kelgende, mына жеңем өзү айтып бересиз жеңе. Siz кандай эле бул, сиз колуңузда бар аппарат барбы, УЗИ деген эле кандай? Пальпация кылып көргөнмүн, Анан эми баланы полный көргөнмүн, анамды собирать эткенмин, сураганмын, эмне болуп атат, эмне жок деп. Мен очередти жетип, пока капельница куйганга чейин дагы атасы көтөрүп чыгып, апасы тосуп келгенде алып чыккан. Анализге подозрение кыла турган эме болгон эмес да, ошол учурда. А ортодон 3 күн өтүп, анан Кандай подозрение болуш керек? Бала ооруп келип көрдүм, температура болуп атпайбы? Баланы текшерип көрбөйсүңөр? Кан албайсың, лаборатория барбы? Бул жерде иштейби? Кызарыш бар эле. Тамагы эже айттым а туурабы укканча тамактарын ачып көрдүм полный. Астын, артын, өпкөлөрүн угуп көрдүм, эме пальпация кылып жаткырып көрдүм. Мен көрбөй туруп назначение кылбайм эже эч кимге. Эмне анализин анализди көрүп туруп анан кийин сиз врачсызбы же медсестрасызбы? Врач болсоңуз окудуңузбу? Биринчи анализ аласызбы? Анализ алып туруп ошого карап туруп анан кийин диагноз коюш керекпи? Же адамдар көрүп туруп эле мынтип диагноз коюп коесуңарбы силер? Ондой деген жок го. Же силерди ошентип окуттубу? Сен көрүп туруп эле диагноз коюп кое бергиле деген. Мен полный көрүп, анамды собирать этип, анан диагноз коюп атпаймынбы? Тахмина, ушундай ооруп атат деген, сиз ушундай 4 күн ооруду. Неге сиз анда бир жакшы андай жазып бербедиңиз анда сиз? Эртеси күнкүгө оорусу калбаса саар обедке жакын келдиңиз. Менде кифиңиз турат. Эме уканча. Мына саатты карап өткөндө саатты карап айтты бар экен. Анан пока очередь жетип келгенге чейин 11ден өтүп кетти. 9'da geldim, Тахмина 9'da Анда geldim. талонуңуз 10дон 9'da geldim. Мына немеге киргиздиң, экинчи кабинетке киргиздиң, ояка бардым, бияка бардым. Сага кирсем, адам бар экен жанында, эзазы бар экен. Очередь жеткенге чейин ошол убакыт болуп кетти. Анан эме анализге кеч калышкан булар. Эртеси күнү оорусу калбаса. Анализ ошондо Эртеси күнү оорусу калбаса, эртеси күнү 9'da успеть этип калды, андан кийин болбойбу ошондо. Жо лейкоцитоз алына берет, если подозрение кылып жөнөтсөк лейкоцитоз текшертип. Экстренно деген жокпу бул жерде? Ал эмнеге ошондой кол не албадыңар? Бул жака аппендицитке подозрение болгон эмес да эже, аны карап көргөнүмдө. Моралдык жактан жоопкерчилик кимде деп ойлойсуз ушул баланын каза болуп калышынан? Жоопкерчилик баарыбызда эле бар. Биринчи кезекте ошол моментте мен эмеге аппендицитке полный обследование кылып подозрение кылбаганымды алышым мүмкүн, бирок 3 суткадан кийин больницага түшүп атат да бул бала. Стационарга түшүп атат. Стационар 12 саат кармалып турат баланы. Кечиресиз, сиз азыр ушул окуяны толук уктуңуз да азыр бияктачы. Баягы жанагы айтып аткан комиссия качан түзүлөт, анан түзүлүп чечим чыкса кандай чара көрөсүздөр сиздер? Өз алдыңыздарча ушул больницада. Комиссия түзүлгөн. Комиссиянын составына биз ошол область деңгээлинде эксперттерди кошоюн деп атабыз. Ошол эксперттерди координатор менен сүйлөшүп, ошол эксперттер келип, өздөрүнүн актарын түзүп, даже ошол эксперттерге туугандарынан бирөөнү коссок, эгер булар макул болсо, ошол акттын негизинде талкуу болуп, анан ошолордун заключениясына карап туруп жыйынтык болот, сөзсүз түрдө. Аруан райондук ооруканасына келдик. Маалыматта кыз акыркы жолу ушул жерге келип, ушудан ары Ош облустук ооруканасына жеткирилген. Assalamu alaikum. Адыл Акжол YouTube каналыбыз азыр. Съемка жүрүп атат, эскертип коеюн. Хорошо. Биз жанагы Азыр кечиресиң, мен
врачты шақырдым мына. Ақылбек Абдықалиевич жерлеспі? Администрация келсеңіз жақсы болып кетеді азыр. Аз зағым болады, келсеңіз, кечеги бойынша. Сіз ушул жерде оорукананын жетекчиси, райондук оорукананын. Бул жалпы дарыгер практика бар жетекчиси. Окуядан кабарыңыз бар. 7 жаштагы мага айтышты. Кыз каза болуп калыптыр. Анан ошол боюнча кандай процесс жүрүп атат сиздерде? Ушу иликтеп атасыздарбы, бир чара көрөйүн деп атасыздарбы? Азыр ушул боюнча эми биздин билишибиз боюнча акыркы доложение боюнча 9-ында айт күнү саат ушул бизде азыр мына историяда регистрация болупту, саат 1-дерде бизге келип жаткан. Акбаралиева Латифа бизге келип жаткан, анан бизде врач көрүп, дежурный врач, кечки медициналык жардам бөлүмүндөчү. Анан ОКП ачылган да, бир күндүк бул отделение краткосрочного пребывания деп коет. Бир күнгө 24 саатка наблюденияга история ачылган. Наблюдение кылайлы, анан эгерде состояниясы оор болсо жаткырабыз, жакшы болуп кетсе 24 саат ичинде үйүнө жооп бере берет да, амбулаторный лечениеге жооп бере берет. Анан ошол саат 1-де ачылган, историясын мына история менен алып келтирип койгон, баардыгы ачылган. Бизде каралган, врачыбыз каралган, Масардинова деген дежурный врачыбыз болгон. Полный первичный осмотр жасаган, келгенде 38 градус менен температурада келген. Слабый болуп келген, үйдө сураганда кускан деген, үйдө 3 күндөн бери ооруп атат деген да. Ошо жазышы боюнча первичный, анан ошол боюнча дары-дармек полный көрүп туруп, бир катар первичный осмотр жасап, лечение кылып, жаткырып, дары-дармектерди берген. Бизде ригидрон берилген, цинк берилген, анан рингер раствор куюлган. Анан состояние стабильный, бир аз стабильный болуп калган. Анан саат 4-тө повторный көргөн. Саат 4-тө дагы состояниясы бирдей болгон. Түнкү саат 4-тө болуп ошондо. Жок, күндүз саат 4-тө. Анан историяда жазылып атат, келгенде кусуп ичи өткөн деп, ичи дагы келгенде ичи өтүп келген. Анан бул жерде бизге келгенде негизги дарты саат 1-де острый гастроэнтероколит деп коюлган. Жөнөкөй тил менен ичи өткү деген гастроэнтероколит шамалдаш болгон, ашказандан ичегилерде шамалдаш болгон. Анан умеренное обезвоживание. Бул обезвоживание суу жоготуу, организм суу жоготуу, бул суу жоготуу жеңил эле суу жоготуу болгон да, слабость болгон келгенде ошо общий состояниясына карап оценка кылып дарт коюлган. Ошонун негизинде лечение башталган. Кечки лечение кылган. Саат 6-да дежурный врач, детский дежурный врач алмашкан. Дежурный врач келип көргөндө кичине состояниясы оорлошуп калган. Андан кийин дежурный врач историяга эле сразу жазган, осмотр хирурга деп. Ичи ооруп аткан болгон, ичим ооруп атат деген, полностью ичим ооруп атат деген. Анан хирургтар чакырышкан. Диагностика коюлду деп, хирургический заболевание жок деп чакыртканда хирургтар саат мына запись боюнча 8:20-да запись болуп атат. Хирургтар 8:20 деп эки хирург келип, дежурный Түнкү саат 10-да келген. 12-де. Жок, 12-де эмес, саат 8-де. Мына жерде саат 8-де. Мына 20:20-да 8-де запись түшүрүп атат. Состояниясы оор депчи, сознаниясы бирок ясный деп атат. Анан УЗИде дагы реактивный гепатит и признаки острого аппендицита деп УЗИ берип атат. Анан ошонун негизинде врачтар бизде острый кишечный непроходимость боюнча операцияны бизде жасабай, бизде жасалбайт да, негизи областной уровеньге жөнөтөбүз да биз. Сиздерде бар такыр жасалбайт өзү. Кишечный непроходимость, жаш балдардын кишечный непроходимость ошко жөнөтөбүз сразу. Третичный уровеньге кетет, ошол областной детский клинический больницага жөнөтүлгөн. А сиздер неге ушул эртерээк аныктай албадыңыздар? Ошол 12 саат өтүп кетип анан ошко жиберип атасыздар да? Мынандай да, 12 саат бизде саат 1-де келип жатып атат да. Келип жатканда диагнозду коюп атат, КПТ этип атат, капельницалар коюп атат. Состояниясы бирдей болуп туруп атат да. Анан кечки мезгилде ушу саат 8-ге барып окшение болуп атат. Ошол дежурный врач келип көргөндө уже келгенге караганда салыштырмалуу саат 8-дерде жалпы абалы оорлошуп калган. Анан кийин şu içi ооруп атканда, içi полностью көргөндө, içi полностью ооруп атканда хирург чакырган да. Могу немегерде чалдык скорый помощьча. Түнү кызыбызды алып, жолдо биз бара албайбыз дейт.
Кимис айтты? Бул башында уже башталып ооруп баштаганда зона кылган. Телефонда çalганды бар да. 5 күнү, кайсы күнү? 2 жолу çalып. Келбей койду. 25:01 берсе çalsam arak sütküle su sütküle deydi. Эки пара Стирайна жасап койгула, баланын температурасы чыгып атат. Келмесиңерби десе Усуп атат. 5-iyul günü saat 11'lerde 11'den 5 saat bizden skoriga çalgan eken, bizden skori biz bara albayız deyiptir. Ne sebepten antip aytат? Mага çaldım, ben çaldım ege. Bara albayız degen bizde kızmat var mı? Yok bizde onu ne? Kelbesinger ayak kişiler. Siz Kelbesinger dese. Az ben isterseniz endi benim keşke sektör bilmem. Çakın, kiminle olsun? Saat ошодо. Дежурный фельдшер кимеле? Аял кишиге. Чакырыңыз. Чакырың. Келсин. Çakın, tez çakırın. Ошол убакта баштаганда дейт операцияны. Жакшы болуп калат болчу кызыңар дейт. Hujjatlarda tanıştım. Таныйт. Биз ошол жерде жүргөнбүз. Дагы бир шериги бар болчу бунун. Дежурный хирург sen болгонсуң, келип көргөнсүң турабы? Келип көрүп, Акылбек Абдыкалыч менен биргеликте турабы? Чоң хирургубуз бар, ошону биргеликте көргөн. Анан операция жасалса дегенде неге бизде наркоз жок деп? Наркоз жок деп айткан бул бала. Narkoz jok emas, narkozdu emen anesteziyolog менен көрдүк да. Көрүп ушундай kasal ушуну подозрение болду деп айтабыз да, сыялар көрүп дагыныс менен анан жашы кичине биз кыйнап коебуз баланы. Лучше Шактан өлө берсин деген да. Жок, мындай туура түшүнгүлөп. Бизде дагы мына наркоз бериште дагы бул оңой нерсе эмес да. Наркоз узуп бир адамды мындай айтканда эси полный жоголуп, бир бар бир келет да бул наркоздан чыгашка. Анан мисалы биздин врачтар көз жетпей турган болсо, алосуна көргөндө жөнөт. Болуп тур, эртерээк жөнөтпөйбү? Эртерээк 12ге чейин уялып отурат, 12ге чейин. Өзүнү көрдү, өзүнү. Колунан келбей эртерээк жөнөтпөйбү? Жөнөтпөйбү, жошодон кийин. 12'de жөнөтүп атат биз, 10'da да өткөндө эле чыккан ана немеден. 12 эмес. Кой, 12'de чыгат. Анайгардын анайсы 12'de чыгат дегенсиң сен. 12'de анан алганбыз биз. Борунан анализ тапшырганбыз. Ошол анализ чыгат деп. Ошол анализ чыгат дедик, бирок ал анализди чыгарбай эле сиздерди жөнөтүп, артыңыздан Жок, 12'de деп мен мына жерге тынбай келип аткан ана жердеги. Анан мен артыңыздардан мен чалып айттым. Жок, кийин биз сураганда анан айтып атпайсыңбы сен? Анализ чыкпаса мен сизди 2ге чейин кармап отурбайм да. 12'de туруп тургула дедим. Сен ошол жерде эле барып кете бер десең биз алып кетмекпиз эртеле. Жок, уточнить этиш керек да. Келгенде эле бир чекеден жөнөтсө ошо приемныйга келип. Жок, сен мына УЗИде айтып аттым, мындай кылгыла деп тынбастан УЗИге салып атканда түшүндүрүп атканда буга. УЗИдеги бала тынбай түшүндүрүп аткан бул балагачы. Булар бири-бири менен сүйлөшүп туруп анан эмнека кирип тура бергиле силер деп киргизирди да, эмнека барып, нарака барып, нары бери басып жүрө берди бул. Мен ошол жерде атышып аткам, кызым ооруп атат. Апа менин ичим ооруп атат деп ооруп аткан менин кызымчы. Бул канча саат алып отурду бул бала, бул. Дагы өзүн актап мындай деп. Ошондо эле кызым жетпей деген шап не кылбайсың деп өспөйсүң нарака. Мына күнү мен силерди разбор болгон күнү силердин телефон номериңерди чытасаңыздар, мен байланышып саат канчага разбор күнү, саат канчага болушун, кайсы жерде болушун айттырам. Келип катышасыздар. Ал жерге 5-июлдан баштап силер кайрылган болсоңуздар биздин тез жардам бөлүмүнө. Тез жардамда ким ошол силерге жооп берген. Мен биз бара албайбыз деген адамды чакыртам. Ошол семейный врач Мамажанованы чакыртамын. Ким ошол 5-июлдан 9-июлга чейин, 10-июлга чейин катышкан болсо бардыгын чакыртам. Бардыгына өзүңөр келип, анан ошол жерде силер менен биргеликте биз иликтейбиз, разбор кылабыз. Анан ошого карап туруп чечим кылабыз. Кайсы числого мынага дейбиз? Мен азыр бардык информацияны топтошум керек. Топтоп туруп, зона кыласыздар. бир жумада, уже бир жуманын ичинде мен силерди чакыртам.